Саламатсыздарбы, Овода Лондон BBC Кыргыз кызматы. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. АКШ президенттигине Дональд Трамп шайланбаганына каршы Портлендде акция өтүп, Трамп аларды медиа шыкактап жатат деп билдирди. Индияда өкмөт коррупция менен күрөшүү максатында жогорку баадагы купюраларды чакыртып алгандан улам банктарда башаламан абал түзүлдү. Түтүк менен саатына 1000 км ылдамдыкта саякаттоого кандай карайсыз? Бул жана башка технологиялык жаңылыктарды сунуштайбыз. Америка Кошмо Штаттарында Дональд Трамптын шайлоодо жеңишине каршылык билдирген акциялар бүгүн да улантылды. Орегон штатындагы Портленд шаарында полиция толкундоо менен алып урушууга мажбур болду. Мында мурдаракта социалдык медиада республикачыл миллиардер демонстранттардын кайдыгер эмес экенин даңазалады. Америкада 2 түн катары менен жаңы шайланган президентке каршы чаккан, бирок чуулуу нааразылыктар болуп өттү. Орегон штатындагы Портленд шаарындагы жүрүштү полиция толкундоо деп мүнөздөдү. Ачууланган жаштар Трамптын бийлиги расалык жана гендердик ачымды пайдаланат дешүүдө. Аларды таркатууга жашашкан газ, кулак тундурган гранаталар колдонулду. Трамп булар профессионал экенин, аларды медиа кызытканын Твиттерге жазганы менен Ак үйдө кетип жаткан жана жаңы президенттин ортосунда араздашуу байкалган жок. Трамп жолугушуу чыны менен жакшы маанайда өткөнүн, өнөктүк учурундагыдай ачуу сөздөр айтылып, же кастык болбогонун маалымдады. Президент мырза, сиз менен жолугуу мен үчүн сыймык болду. Келечекте сиз менен көп жолу кызматташууга куштармын. Трамп аны сындаган партиялаштары менен да тил табышууга умтулгандай. Учурда Конгресстин таасирлүү лидерлери Пол Райан жана Митч МакКоннелл республикачылар Конгрессти көзөмөлдөп, Ак үйгө кирип калганына ыраазы. Россиянын тышкы иштер министри Вашингтон менен мамиле кыйла оңолорун күтүүдө. Путин менен Трамптын дүйнөгө карата көз караштары бирдей деп мүнөздөрдү расмийлер. Мы, конечно, рассчитываем на то, что отношения между Россией и Соединенными Албетте, биз учурда жагымсыз абалда турган Россия менен АКШнын мамилеси жакшырат деп үмүттөнөбүз. Мамилебиз калыбына келип нормалдуу болот. Бул эки элдин жана дүйнөлүк коомчулуктун кызыкчылыгына дал келет. Дональд Трамп Вашингтон саясатчыларын коррупциядан тазалап чыгаарын убада кылган. Азырынча ал элдешкендей сыпаа болуп турат. Бирок ал баарынан айырмаланган президент болорун да айткан. Индияда өкмөт жогорку баадагы акчаны айлануудан чыгарып салгандан кийин банктарда башаламан кырдаал түзүлдү. Өкмөт коррупция жана салыктан качууга бөгөт коюу максатында ушул чарага барган. Индиялыктар колундагы акчасын мыйзамдуу каражатка которууга умтулуп, банктарда акча калбай калууда. Шейшемби күнү кечинде мамлекет 500 жана 1000 рупия акча бирдигин колдонуудан чыгарып, тургундар таң атпай банктарда узун кезекте турушту. Саналуу гана адам акчасын алмаштырууга жетишип, көптөр ыза болуп кетишти. Бүгүн неберемдин туулган күнү болгондуктан ага белек сатып берейин деп бул жакка жаңы акча алганы келгемин. Дүйнөнүн 7-чи ири экономикасы деп саналган өлкөдө 500 жана 1000 рупия акча бирдигин колдонуп келет. Эми ал колдонуудан чыгарылды. Индияда бизнестин дээрлик чоң бөлүгү накталай акча жүгүртүү менен ишке ашаарын эске алганда, мурдагы акча бирдигин колдонуудан чыгаруу кескин кадам катары сыпатталууда. Индиянын өкмөтү бул кадам менен элдин салык төлөбөй же коррупция жолу менен акча табуусуна бөгөт коюуну чечкен. Индиянын премьер-министри калктын 1,5% салык төлөгөнүн айтып, соңку кадам аны өзгөртөт деп белгиледи. Ал коррупция жолу менен табылып, бирок көмүскөдө калган акчаны кайра банк системасына кайтарып алгысы келет. Бул кадам аркылуу көбүрөөк салык жыйналып, экономикага инвестиция жасалат, деди экономика боюнча адис. Узун кезектерге карабастан өкмөттүн бул кадамын көпчүлүк индиялыктар колдоду. Арине өкмөт чыгарган жаңы рупия акча бирдиктери түгөнүп баратат. Мындан улам чоң көйгөй жаралышы ыктымал.
BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Эми башка кабарларды көрөлү. Бириккен Улуттар уюму билдиргендей, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ 3 күн мурун Мосул шаарында чыккынчылык кылдыңар деп 40 кишини асып, айрымдарын атып өлтүрдү. Уюм бул топтун шаарда жана анын чекебелинде жасаган мындай кылмыштары боюнча жаңы далилдери бар экенин билдирди. Ирактын армиясы шаарды жихадчылардан кайтарып алуу боюнча операциясын улантууда. Афганистанын түндүгүндөгү Мазари-Шариф шаарында Германиянын элчилиги астында унаа жардырылып, 6 киши каза тапты жана 100дөн ашуун адам жарадар болду. Жангечти жардыргыч чыккан унааны элчиликти тегеректеген дубалга сүздүргөн. Талиптер чабуулду биз жасадык деп билдирди. Филиппин менен Малайзиянын лидерлери соода, экономика, деңиздеги коопсуздукту талкуулаган расмий жолугушуудан кийин караокедеги ыр менен жыйынтыкташты. Филиппин президенти Дутерте менен Малайзиянын премьери Наджиб Разак жалгыздан анан чогуу дардашты. Караокеде ырдаганды жакшы көргөн президент Дутерте Давао шаарынын мэри кезинде караокеге көп келчүкен. Дээрлик добуштун ылдамдыгы менен жүргөн транспорттук система айталы 150 км алыстагы шаарга 12 мүнөттө жеткирип кое алат. Бул эмне деген транспорт экенин жана башка технологиялык жаңылыктарды биздин кликтен көрүңүз. Лондондогу Империал колледжиндеги изилдөөчүлөр дрон асманда учуп жүргөн учурда аны энергия менен камсыздоо мүмкүн экенин көрсөтүштү. Демек дрондордун курамындагы эң оор тетиги болгон батарейкасын алып салып, аны кыйла узакка учурууга мүмкүн болот. Бул эле эмес, изилдөөчүлөр бул технологияны медициналык импланттарды зарядтоого колдонсо болот. Булар учурда тери аркылуу өткөн провод менен зарядталат. Сынактан эми гана өтүп жатса да, Hyperloop аттуу саякаттоо стартапы сатуучусун тапты. Дубай 150 км аралыкта жайгашкан Абу-Дабиге чейин дээрлик добуштун ылдамдыгы менен жүрө турган транспорттук байланыштын курулушун эсептөөгө макул болду. Саатына 1000ден ашуун километр ылдамдык менен жүргөн луптун жардамы менен 150 километрди 12 мүнөттө өтүүгө болот. Технологиялык жагынан алганда келерки 5 жылда луп ишке кириши мүмкүн. Жумушкорношордо жетекчи сиздин Facebook барагыңызды карайт деп ойлодуңуз беле? Эмитен эле аны дурустап алып барууга аракет кылыңыз. Анткени келечекте жумушка Facebooktун өзүнөн туруп арыз берсеңиз болот. Facebookта LinkedIn сыяктуу жумуштарды сунуштаган ап киргизилет. Андан иш тандап арыз деген белгини бассаңыз түз эле жартылай толтурулган формага алып барат. Көздүрмесеңиз эле жок. Бул сиздин күнөөңүз эмес. Анткени Мюнхендеги электроника көргөзмөсүндө Sup One Reloaded аттуу бул робот классикалык табышмакты 1 секундка жетпеген убакытта чечип койду. Роботту жасагандар маалыматты тескеген технологиядагы жылышты көрсөтүүнү көздөгөн. Эми спорт жаңылыктарына келдик. FIFA Англиялык жана Шотландиялык оюнчулардын кызгалдак белгисин тагынуусуна тыюу салынган эмес деп билдирди. Эки команда бүгүн Уэмблиде дүйнөлүк чемпионатка тандоо таймашын өткөрөт. Оюн согушта каза болгондорду эскерүү күнү менен дал келип, салтка ылайык жойкерлердин урматына кызгалдак белгисин тагынышат. Ал эми Бразилия менен Аргентинанын дүйнөлүк чемпионатка тандоо таймашы 3-0 эсебинде бүткөнүн көрмандар менден мурда билсе керек. Биринчи голду Филиппе Каутиньо, андан кийин Неймар менен Паулиньо киргизишти. Натыйжада Аргентина 10 командадан турган түштүк Америкалык группада 6-чы турат. Алдыңкы 4 команда автоматтык түрдө чемпионатка тандалат. Жаңылыктардын соңунда бул күндөрү жаңы шайланган америкалык президентке баары эле салкын мамиле жасоодо. Жада калса, аяздуу Сибирде ак аюуга Дональд Трамптын келбети түшүрүлгөн тортту беришти. Көрсө бул аюу шайлоодо ким утат деген төлгөдө Трамптты көрсөткөн экен. Анын торту ашкабактан жасалган. Бул төлгөчү аюудан Трамп кандай президент болот деп да сурап коюшса болмок экен. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны көргөнүңөр үчүн команданын атынан рахмат айтам. Алып барган Акчолпон Койчуева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.